Assalamu alaikum, Атучбек YouTube катталуучулары. Бүгүн студиябызга өзгөчө конокту чакырдык. Миграция маселеси боюнча кененирээк сиздерге маек кылабыз. Базарбаев Чынарбек Тургунбаевич юрист, ар дайым мекендештердин укуктарын коргоп, маалыматтарды берип келет. Бүгүнкү күндө азыр паника калтырып, мекендештерибиз реестр атмен болду, печат атмен болду деген дагы сөздөр жүрүп жатат. Бүгүн ошо боюнча кененирээк маек кылабыз. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Алейкум ассалам, Учкунбек. Азыр ушул мекендештерибиз көбү эки өлкөнүн президенти жолуккандан кийин реестр атмен болду, печат атмен болду деген сөздөр аябай көп талкуу болуп атат азыр WhatsApp группаларда, деги эле Москвада, башка областтарда Россиянын. Юридикалык кандай баа берет элеңиз ушул реестр атмен болушуна, печаттар жок болушуна? Негизинен бул Россия Федерациясынын ички мыйзамдары, ал мыйзам артка жолу жок, артка кетпейт. Ал мыйзам иштетилет. Анткени реестр бул Россия жарандарына да тиешелүү. Алимент төлөгөндөр, ошол военный учетко турбагандар дагы реестрге киргизилет. Чектөөлөргө, ушул эле банктык операциялар кылууга, ЗАГС алууга, чет мамлекетке чыгууга дагы чектөөлөр коюлган. Ошондуктан бул отмена болду, реестр печат отмена болду деген бул азырынча жок эле сөз. Негизинен ошол кечеги Владимир Владимирович Путиндин келгенде ошол күнү реестрден көп адамдар чыгып, баардыгы сүйүнүп, кайра эле эртеси түшүп калды. Өзү айына 1-2 жолу ушундай болуп атат. Биздин мигранттардын көпчүлүгү реестрге база обновлениялгондо чыгып, кайра түшкөн учурлар көп катталат. Негизинен бул мыйзам башта эле ошо иштелип жатканда ошонун минус плюстарын баарын эсептеп чыгышкан. Кандай учурда ачылат, кандай учурда мындай ачылбай калат, кандай учурда мигрант депортация болушу мүмкүн, кандай учурда 40 000 рубль штраф салынат, мунун баардыгы иреттелип, атайы иштелип, изилденип чыккан. Ошон үчүн бул отмена болбойт. Мындан ары күчөтсө күчөтөт, бирок муну жеңилдетүүгө азырынча эч кандай Россия Федерациясы чектөөлөрдү колдонбойт. Бар болгону биздин мигранттарга жеңилдик болушу, бул өзүбүздүн ошол ээстин алкагында, биздин келишимдин ошол 4 мамлекеттин келишимдин алкагында гана жеңилдиктер бар. Мына ошол мыйзамдын негизинде гана биздин мигранттарга жеңилдик болушу ыктымалы бар. Азыркы учурда мына депортация удвоение болгондор через Сахарова аябай көбөйдү да. Алар мыйзамдуу деле иштеп жүргөндөр бар экен арасында, бирок мыйзамсыз иштеп жүргөндөр бар экен да. Эгерде ошол мыйзамдуу иштеп жүргөндөргө кандай бир мүмкүнчүлүктөр бар кайра ошону актап Россияга киргизгени? Акыркы учурда ошол биздин кири чыкты кылган мекендештерибиз көбүнчө буга чейин Казакстанга, ошондой эле Кыргызстанга жана Турцияга ошол документ бүткөндө эле чыгып келип жүрчү. Ал мыйзам өзгөргөн. Башта 3 ай сайын чыгып келген мүмкүнчүлүк болсо, азыр 275 күн, 9 ай. Эгерде эмгек келишими жок болсо, ошондой эле миграциянын аркасында печат басып узартпаса, орусчасы временного пребывания деп коет. Мына ошону бастырып баса, ошолор кайра эле бир күн өтсө дагы реестрге түшүп калган учурлар көп катталат. Негизинен, эгер официал жумуш болсо, биздин ошол ээстин 97 статьясы бар. Ал жерде эмгек келишими бар болгон болсо, регистрация жөнүндө жазылган эмес. Эмгек келишими бар болсо, ошол үй бүлө мүчөлөрүнө дагы бул таратылат. Ошолор мыйзам боюнча иштеп жүргөнгө Россия территориясына эркин жүрүүгө укуктуу. Бирок иш жүзүнө келгенде, мындай кичине ички өзүнүн мыйзамдары бар, өзүнүн эрежелери бар. Биздин мигранттар ошол укугу ошол тараптан корголбой калган учурлар көп катталат. Анткени өзү үйү бар туруп катталып, ошондой эле эмгек келишими бар, печаты бар адамдар деле выдворение болуп жаткан учурлар да көп кездешет. Эми бул жерде сотрудниктерден дагы зависит этет. Ар бир протокол толтурган, постановление толтургандарда негизинен азыркы учурда эң көп маселе ошол границага барып келгендердин рейске түшүү себеби жана печат басып узарта албаган себеби бул силер чыгып кетип атканда печат бастырбагансыңар депчи. Бирок ошол эле учурда былтыркы жылы майдан кийин ошол эле инспекторлор, ошол эле отделение по вопросам миграция печат басып узартчу эмес. Силерге кереги жок, силер таможня союздасыңар депчи. Бирок азыркы учурда силер ошол кезде печат баспапсыңар, ошондуктан Кыргызстанга чыгып келгиле 9 айга деп ушундай чектөөлөрдү коюп атат. Ал эми мына бизге каналга кайрылгандар көп да. Мына мен ден соолугум жакшы болсо деле биз үй бүлөлүүбүз, бирок келинчегим менен же күйөөмөн анализ туура эмес чыкты Сахаровадан депчи.
Оларга бессрочный өмүр боюга запрет коет экен. Бүгүнкү күндө ошол боюнча юристтер кандай кеңеш берет? Аларды кандай алса болот? Эми бизге ошол реестрге түшүп калдым, кара тизмеге түшүп калдым деп кайрылгандардын мындай 10% дейли, бир 100дөн 10 адам ушул Сахаровада өз убагында өткөн эмес, ал уклонение медосмотра, уклонение доскопия деп коет. Ошол статья бар 18-11 деген. Ошол мыйзам негизинде реестрге түшкөндөр жана анализи начар чыккандар. Мисалы үчүн биздин мигранттар бар анализ тапшырганда SMS келет, келиңиз депчи. Мына ошондо барганда сенин анализиң не то чыкты, же повторун тапшырабыз, же болбосо Кыргызстанга чыгып кет деп колуна кагаз берет. Ал жерде туберкулез, ВИЧ, сифилис, ошондой эле азыркы учурда колдонула башталды гепатит. Мына ошол ооруларды азыр чыгып кет деп айтып жатат. Ошол 3 күндө чыгып кет деп колуна кагаз берет. Биздин мекендештердин көпчүлүгү ошондон дагы качып жүрүп алганда булар уголовный розыскка берилет. Бул мамлекеттин коопсуздугу, угроза населения деп коет. Үйүнө келип кармап, анан Сахаров аркылуу депортация кылат. Ошондой учурда мекендештер ошол берилген мөөнөттө чыгып, Кыргызстанга келип, 1,5 ай 45 күн лечение алса, эгер туберкулез болсо 3 ай лечение алат, сифилис болсо 1,5 ай лечение алат. Ошол документтери чогулуп, ошо Россияга жөнөтүп, Роспотребнадзорго ошол жактан уруксат кагаздарды алып кирсе болот. Негизинен мен ошол 3 күнгө ошол запреттеги адамдарды ошо аэропорттон өткөрбөй коюп, ошолордун кагаздарын алып эртеге алып кеткен келдим. Негизинен ал жактан моундай жооптор келет. Ондо кат келет, Московская область жана Москва шаарынан ошо башкаларынан. Аэропортто ушунун оригиналын көрсөтүп өтүш керек, желательночи. Онда 3 кагаз болот. Мондай. Ушундай кагаздарды алып, ошондой уруксат менен өтүш керек. Анан биздин мекендештер анализди тапшырып эле кайра границага барып, дальше документтерин жасабай жүрүп алышат. Анткени бул жерде мөөнөт берилет, определенный срок 3 айга биринчи токтотулат. Немеге барып, Сахаровага барып, ошондой эле Энсик проспектке барса болот. Жанагы медициналык кагаздарын, ошо оорусу жок деп тастыктаган кагаздарын алса, кайрадан Роспотребнадзор управлениясы чектөөнү толук отмена кылып берет. Ал үчүн ошол алган карталардын бирөөсүн ошол жака тапшырыш керек. Ал жака перевод паспорт, эгерде ишеним кат болгон болсо доверенность, андан сырткары ошол лечение алган справкасы керек болот. Мына ошондойлорду толтуруп жасап барса, албетте 2 ай 3 айда бул вопросту чечсе болот. Анан административный выдворение боюнча буга чейин ошол соттор аркылуу массовый депорт болгон күндөр өтүп кетип, азыр полиция аркылуу башталды. Эмгек келишими бар болсо, алардын деле ошол соттошуп, мен Россияга федерация налог төлөйм, мен үй бүлөм менен ушул жерде жашайм, Россиянын мыйзамдарын сыйлайм, керек болсо ошол 40 000 рубль штраф төлөгөнгө макулмун десе, кээ бир учурда 40 000 рубльга выдворение алмаштырып берет, кээ бир учурда ошол 5 000 рубль штрафты деле жокко чыгарып берет. Россия федерациясында акыркы күндөрү ошол мына 1-2 айда ошол соттук отурумдар аз болду. Негизинен бардык эле жерлерде, анткени выдворение бергенде колуна постановление оригиналын бербейт болчу. Азыркы күндөр берип калды. Ошол постановление негизинде биздин жарандар соттошуп, уже мына уткандар уже акыркы күндөрү бардык эле юристтер уже роликтерди чыгара башташты, отчуттар чыгара башташты, анткени результат болуп атат да. Биз болсо ошол выдворение боюнча көп жылдан бери иштегендиктен азыр биз ушул реестрге түшкөндөрдү дагы сот аркылуу ачуу процессин баштадык. Ошол 1-2 процесс Московская областта биз ийгиликтүү аяктадык. Сот ошол туура эмес реестрге кирип калганын, эмгек келишим бар экенин, печаты жок болчу, все равно сот аркылуу доказать этсе болот. Бул жерде бир эле 97 статья ошо биздин ээстин алкагында гана эмес, андан сырткары МВнын министрдин өзүнүн приказы бар. Ошол таможенный союздагы жарандар боюнчачы ошол приказдын негизинде дагы соттошсо болот. Анткени биздин көпчүлүк мекендештер мен депорт болгон жокмун, рейстерде болдум, жаңы жылдан кийин чыксам эле обновление болуп кайра кирем деп ошентип ойлоп атат. Бул туура эмес. Анткени жаңы чыккан мыйзам боюнча 9 ай 275 күн Кыргызстандын территориясында же болбосо Россиянын территориясына кирбей туруш керек. Кайсы мамлекет болсо делечи. Анан кирсе болот. Мисалы үчүн 3 айдан кийин келем дегендер, майда кеткендер, бизге реестрге түшүп кайрылып, ошол майда келсем болот экен дегендер, кайра Москвага кирип алып эле келген 10 күн, 15 күн болду, реестрге түшүп калдым деп катталгандар, кайрылгандар өтө көп да. Анан ушул реестр боюнча дагы, печат боюнча дагы толуктоо кирип кетейин. Негизинен реестрден чыгаруу бул МВд аркылуу болот, по вопросам миграция, андан сырткары сот аркылуу болот. Эгер сот аркылуу болбосо 2 ай мөөнөт кетет, МВд аркылуу болбосо мыйзам чегинде бул 30 күнгө чейин каралат.
электронный почта аркылуу жөнөтсө дагы болот, сотко мындай кайрылса дагы болот, жанагы катка жазып мындай почта менен дагы жөнөтсө болот. Бардык түрлөрүн ММД кабыл алат. Көпчүлүк учурда биздин мекендештерге СМС келет, азыр келип атат, ушул Аминасынан жана Сахарга келиңиз, туруктуу договоруңузду алып, болбосо выдворенияга болосуз деген СМСтер келет. Бул СМСтер печаты жокторго. Ал жерде бот жөнөтөт, компьютер. Анан кээ бир учурда ошо биздин мекендештер ошол адашып башка районго бара алат. Ошондуктан дагы ошол өзү катталган районго барса жакшыраак. Эгерде реестрден чыгуу же печаттуу узартуу мөөнөтү өтүп кетсе, башка райондордо бош окошко болсо мыйзам жол берет, барып ошол жактан деле чыгарганды. Бирок кээ бир учурда МВДлар, инспекторлор өзүң жашаган районго каттал деп коет. Бирок мыйзам жол берет, Москва областынын бардык райондорунан чыгарса болот. Урматтуу мекендештер, бүгүн студиябызда юрист Базарбаев Чынарбек Тургунбаевич болду. Эгерде түшүнбөгөн сурооңуздар боюнча же юрист издеп жаткан мекендештер болсо, максималдуу түрдө ушул видеону жиберип коюңуздар. Выдворение, депортация, ошондой эле Сахарадан анализдер туура эмес чыккандар мекендештер кайрылса, мыйзамдуу түрдө колдон келишинче жардам берет. Ошондой эле алименттер боюнча, банкротство боюнча деги эле көп юридикалык суроолоруңуздар болсо, чечип бергенге аракет кылат. Максималдуу түрдө бөлүшөбүз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.